Саламатсызбы? Регионда Абалким автордык программасы. Кумтөр деп жүрүп, канчалаган адамдар камалды. Канчалаган адамдар азаптарга салынды. Ал эмес бир топ мекендештерибиздин өмүрү да кыйылып кетти. Алардын күнөөсү бирөө гана болду. Кумтөр кыргыз элинин кызыкчылыгына иштесин, бир уч топ андан пайдаланбасын, экологиябыз орду толугус жоготууларга учурабасын. Болгону ушул. Бирок ошол Centera Gold деген компания Кыргызстанга кире электе башталган, биздин мамлекет жетекчилери аралашкан кылмыштуу жемкорлук мафиясы мына ушул күндөрү да өзүнүн кызыкчылыгындагы оюнун токтотпой келет. Эсиңизде болсо, Кумтөрдү иликтеп чыгып, аны улутташтырууга жан үрөгөн ошол кездеги Жогорку Кеңештин депутаттарын бийлик кадимкидей Centera'нын таламын талашып, кордогон болчу. Парламент трибунасындагы айтылган сөздөр, анын арты менен көтөрүлгөн элдер, анын арты менен жүргүзүлгөн камоолор, кыскасы бир топ тарыхый күндөр өткөн. СССР тарагандан бери мына 20 жыл өттү. 20 жылда биздин алтын запасыбыз 3 тоннага жетпептир. Ал эми жылына биз 20 тоннадан алтын өндүрөт экенбиз. Урматтуу чиновниктер, уят болуш керек элдин алдында. Өкмөттү канчадан башкарды? Мына азыркы өкмөт дагы мына ошол мурдагы өкмөттөрдүн жолунда гана кетип атат. Парламентте Жапаров менен Ташиев Кумтөр кенин сактап калуу боюнча канча аракет жасабасын, аны бийликтен корккон эл өкүлдөрү колдобой коет. Кумтөрдөгү уурулукка чекит коюу максатында ар бир депутатка чейинде кайрылып көрүшкөн. Анткени менен 5-чакырылыш оор сыноолордо элдин тарабына боло албай, көпчүлүк депутаттар бийликтин сызган сызыгына түшүп беришет. Бул мекенчил депутаттарды ого бетер жанын кейитет. Урматтуу депутаттар, бүгүн чечпесек, биз дагы деле башта айлантып өйдөгө, ылдыйга, аркыга, беркиге бүгүн кол коюп алып, кайра колубузду артка тартып алып, бирөө менен барып жеңичинен сүйлөшүп алып, өзүбүздүн ишибизди бүтүрүп алып, өкмөткө барып дагы башка иштерди бүтүрүп алып, жүрө берсек, мамлекеттин кызыкчылыгы, улуттун, кыргыздын кызыкчылыгын ким карайт? Эмне үчүн моундай комитеттин чечимине кол коесуңар? Мен урматтуу коллегаларыма ошолорго суранып айтып атамын. Силер туура эмес кылып атасыңар деп. Мына комиссиянын чечимин биз колдошубуз керек, урматтуу туугандар. Бүгүн биз эгерде комиссиянын чечимин колдобой турган болсок, анда кыргыз элибиз, журтубуз өзү келип чечип берет бул маселени. Биз Кумтөрдү мафиялык, коррупция аралашкан компания деп айттыкпы? Мына ушуну аягына чейин чыгарышыбыз керек. Сиздер айтып атасыздар, өкмөткө тапшырма берели, ошолор комиссия иштеп чыгып, бүт баарын аныктап, анан биздин алдыбызга 1-октябрда келип отчет берсин деп. Бул деген сөз эч ким эч убакта мындай комиссия түзүп иштебейт. Эмне үчүн? Себеби өкмөт башында тургандар өзүлөрү ушу Кумтөргө белчесинен батып алган. Садыр Нуркожоевич даярдаган долбоорду Кумтөр боюнча доош коем, доош бериңиздер. Садыр Нуркожоевич даярдаган. Макул 35, каршы 45, өткөн жок, бардыгы 80. Эме, тапстан тиги за базып мен против болчумун. Стенограмма түшүндүк, жазып коебуз. Бир доош каршы. Сиздер кабыл алган азыркы токтом, то есть ууруларды кармап келеле деп ууруларды жиберип атасыңар. Чоң рахмат. Мен бул комиссияга баш тартам, кирбеймин. Урматтуу төрага, мындан ары ишиңерди кыла бергиле. А эгерде комиссия жардам сурап келип, кимге кандай документтер бар болсо, бар экенин сураса, биз бергенге даярбыз. Эми урматтуу депутаттар, мен таң калам, ушу каршы берген депутаттарга таң калам. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды Кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? Андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? 1 килограммы калбаптыр. 2000. Урматтуу депутаттар, танапес. Ошентип Кумтөр Кыргыздын чыган саясатчыларын жыгып берет. Эгерде соодалашууга барып мен ошол сунуштаган сумманы алып алсам, анда мен дагы тиги Анталиядан вилла сатып алып, өткөндө баа гезитте жүрөт го тиги Алмазбек Шаршеновичтин вилласы. Кошуна болуп бармакмын ушчу. Мен саясий жагынан саясий поступок жасадым, жана мындай саясий поступокту мындан да жасоого мен даярмын. Себеби мен мындай жасаган нерсемдин бардыгын мамлекетибиздин кызыкчылыгын, элибиздин кызыкчылыгын, журтубуздун кызыкчылыгын коргоонун негизинде жасадым.
жана мындан ары дагы мен жасашым керек. Мисалы тиякта фильтрде турат, болбош керек, а? А бу жерде жатат мына. Тиги жерде машиналардын фильтрлери турат, КамАЗдардынбы, БелАЗдардынбы фильтрлери. Ошол мен айтып человеческий фактор. Тияктан раздельно болуп атпайбы? Тигилер особенно түнчүндө. Түнчүндө эч ким контроль жасабайт. Алар кандай болсо дагы мени тебелеп, тепсеп, аброюмду түшүрүп, саясий жагына аброюм түшүрүүгө аракет кылышат. Колдорундагы күчү менен, колдорундагы прокурорлору менен, колдорундагы түрмөлөрү менен, колдорундагы мына бул решеткалары менен ушу мени сындыргысы келишет. Бирок мен бул решеткаларга мен сынбайм. Бул решеткаларга өздөрүнүн отуруп калышын эстен чыгарышпаса. Кудайдын буйругу бир күнгө жазып турат. Ошол күнү чыгабыз. Башыбыз аман эсен чыкса ушул жерде отурганда, ушул ишти аягына чыгарабыз, бул бойдон калтырбайбыз. Бул жөн калбаш керек. Бул кыргыз эли да жалпы журтчулук билип коюш керек ушуну. Бүгүн эми ошол кезде Кумтөр деп чыркырагандардын сап башындагы эки дос бийликке келип, Кумтөрдү элге иштетүү үчүн кеч болсо да аракет күчөтүлүп баштады. Атайын мамлекеттик комиссия түзүлүп, Кумтөр мафиясынын негизги схемасын тактап чыкты жана эми алар биздин өлкөгө кеминде 5 миллиард доллар төлөп берүүгө милдеттүү болуп турат. Андан сырткары биз өзүбүз кайра өндүрүү жолу менен 106 тоннадан ашык алтынды Кыргызстандын балансына өткөрүп алууга толук мүмкүн болуп турат. Ошондо жалпылап алганда ушул Кумтөрдөн бизге 10 миллиард доллардан ашыгыраак каражат алууга бүгүн жол ачылды. Албетте, бул иш өтө көп аракеттерди талап кылат жана бизге Кумтөр мафиясы жөн эле колубузга бул миллиарддарды карматып койбойт. Бийлик дагы муну бизден жакшы билген үчүн Сентераны эл аралык сотко берип, мыйзамдуу жол менен акчаны өндүрүп алууга аракетин баштап отурат. Атайын тийиштүү мыйзамдар кабыл алынып, болгон күч аракеттер эми Кыргызстандагы кен байлыктарды Кыргызстандын башкаруусу менен гана ишке ашыруу жагы жолго коюлууда. Күтүлгөндөй эле бийликтин бул аракеттерине карапайым калың журт макул болуп, кубаттап жатканы менен баягы эле бир уч саясий топ бул ишке дагы болушунча тоскоолдуктарды жаратууга аракет кылууда. Эми Кумтөр дегенде эле чет элдик бизнесмендерди ойлоп, ошолорду гана жаман көрүп, мөңгүлөрүбүздү талкалады, бизди алдады деп нааразы болгонубуздун өзү туура эместигин баарыбыз түшүнүп калдык да. Анткени аларды Кыргызстанга биздин эле ошол кездеги бийлигибиз киргизген. Биздин эле бийлик башындагылар содалашкан. Биздин эле бийлик башындагылар өз пайдасын көрүп, жыргап жүрүшкөн. Бул жерде миллиарддаган доллар акчалар тууралуу сөз болуп жаткандыктан, булар үчүн Кумтөрдү элге өткөрүү же ишин мыйзам чегинде көзөмөлдөө бир тыйындык мааниге ээ эмес болуп келген. Бүгүнкү бийликтин баштаган аракеттери албетте өзүбүздүн ичибиздеги центерачыларга дагы, чет элдеги центерачыларга дагы такыр жакпай турат. Бийликти акчага сатып алып, оозун жаап келгендер бүгүн өтө ыңгайсыз абалда калышты. Анткени бүгүнкү өлкө жетекчилигин эч кайсы центерачы сатып ала албашын түшүнөт. Андыктан аларда эки гана жол калды. Биринчиси келтирилген зыяндарды, ошол айтылып жаткан 5 миллиард долларды Кыргызстанга төгүп берүү. Же экинчиси бул бийликти жок кылуу. Албетте 5 миллиард доллар акча бергенден көрө, алар үчүн Кыргыз элинин ичиндеги чыккынчы, өзүмчүл саясатчыларды, алардын кол алдындагы өзүн активист деп атап алган бузукуларды жана Кыргыз элине түздөн түз, ачыктан ачык каршы иш алып баруучу маалымат каражаттарын арзыбаган акчага сатып алып, бийликти ар кандай ыкма менен каралап, митингдерди уюштуруп, Жапаров менен Ташиевди бийликтен алып түшүүгө андан алда канча азыраак акча кетет деп турушат. Анткени центерасыз деле биздин өзүбүздүн ичибиздеги бийликке суусап, эбак эле ыйман ынсабын жеп анткор болуп өткөн белгилүү саясатчыларыбыз кантип Жапаров менен Ташиевди кетирүүнүн айласын таппай жүрүшөт. Алардын катарына эми мынтип Кумтөрчүлөр жана андан олчойгон арам акчаларды алып жүргөн кыргыз чиновниктери, мурдагы бийлик башындагылар да кошулду. Демек, учурда Кыргызстаныбыздагы абал өзгөчө болуп, элибиздин дагы өзгөчө кадамдары зарыл болуп турат. Кумтөрдөн Кыргызстанга жалпы эсеп менен 10 миллиард доллардан ашык каражат алабыз деген маалымат укканда, мисалы, сиз Кыргызстандын мекенчил жараны катары кубанып, тезирээк эле ошол акчаны алсынчы, канткенибизде ошол каражат кыргыз элибизге тиет экен деп ойлонгон болсоңуз керек. Албетте, ар бир Кыргызстаныбыз өнүгүп өссүн, бай мамлекеттердин катарына кошулуп, жашообуз оңолсунчу деп
чын дилинен каалаган адамда ушундай сезим болушу талассыз. А бирок карап көрсөңүз, ар бир сөзүндө элим, жерим, Кыргызстаным, жанымды беремин, канымды беремин деп кооз сүйлөп, мен кыйынмын, менден башка эч ким Кыргызстанды өнүктүрө албайт деген туңгуюк ааламда жашап алган саясатчыларыбыздын бири дагы бийликтин кумтөрү боюнча бул аракетин колдоп, кубаттап чыккан жок. Тетирисинче алар бүгүнкүгө 15 майга Бишкекте митинг уюштуруп, бийликти басып алабыз деп болгон күчүн жумшап жүрүшөт. Бир туруп Жапаровду жамандайт, бир туруп Ташиевди жамандайт. Буларга койсо ушу бүгүн, мүмкүн болсо азыр ушул минуталарда Жапаров менен Ташиев урушуп талашып, ыркы кетип, экөө эки жака карап басып кетсе дагы, өлкөдө туруксуздук күчөсө. Бул шакылдаган саясатчы сөрөйлөр бара калып бийликти басып жатып алса. Бирок бүгүнкү митингдери алар ойлогондой болгон жок. Тетирисинче, өлкөнүн бүт аймактарынан чогулган Жапаров менен Ташиевди колдойбуз, өлкөбүздө тынчтык болсун, бузукулар камалсын, жоопко тартылсын, же өзүбүз жазасын беребиз деген миңдеген мекендештерибиз эски аянтка келип, элдин башын айлантабыз, бийликти басып алабыз деп, кондиционер түбүндө салкын жерде жатып алып, соцсеттерде кыйын болуп отургандарга катуу эскертүү беришти. Балким эми өзүн президент сезип алган, министр сезип алган, активист анан кыйын иликтөөчү аналитик сезип алган, камакта эл үчүн азап чекип жаткан баатырдын ролун ойноп жаткан айрым жарандарыбыздын бир аз болсо да көзү ачылгандыр. Баарын эми убакыт көрсөтөт. Бирок бүгүнкү күндө дагы жогорку бийлик бутактарында чыккынчы, саткындар, бузуку оюнчулар да аз эмес экенин байкап турабыз. Ак үйдө дейсизби, көк үйдө дейсизби, УКМКда дейсизби, башкы прокуратурада дейсизби, кыскасы бийликтин жогорку бутактарында ушул күндөрү да күндүзү эки досту колдомуш болуп, түнү бузукуларга анткорлонуп жүргөн профессионал эки жүздүүлөр дагы аз эмес болуп турат. Эми бийлик, тийиштүү кишилер буларга өздөрү олуттуу чараларды кечиктирбей көрөт го деп ойлойбуз. Антпесе ушул оюнчулардын айынан канчалаган жамандыктар орун алганын билбеген, түшүнбөгөн эч ким деле калбады да. Саламатта калыңыз.